Кудайдын чакырыгы 18-июнь. Оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун. Теңирим, менин тирегим, куткаруучум. Бүгүн биз бирге ойлордун ыйыктыгы тууралуу сүйлөшсөк. Достор, оюңарды текшерип көрсөңөр. Көбүнчө эмне жөнүндө ойлоносуңар? Кандай ойлорго кайра кайтып келе бересиңер? Ошол ойлор өзүңөргө жагабы? Теңиргечи. Ыйык жазууда жазылган, анын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо, өзү да ошондой. Башкача айтканда, адамдын ойлору адамдын кандай экенин аныктайт. Анткени ичтен адамдын жүрөгүнөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомат кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйө кордук, көрө албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Марк жазган жакшы кабар. Жаман ойлор ар бир адамга келет. Бирок жабышкан, такыр кетпеген ойлор бар. Жана адам өзү кабыл алган ойлор бар. Ойлорду адам эч качан көрө албайт. Бир байбиченин даттанганы бар. Ушул абышкаман эмне жөнүндө ойлонуп жатасың десем эле, эч нерсе жөнүндө ойлонбой эле турам деп жооп берет дейт. Ошондон улам ал эмне деген жашыруун ойлорду ойлоп жатасың деп өзү да шектенип, аны да тажатат экен. Эч ким биздин ойлорду биле албаганы күнөөкөр табият үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Эч ким көрбөгөн жерде көп күнөөлөр болот эмеспи? Бирок биз унутпашыбыз керек. Биздин ойлор Кудайдын алдында айдан ачык. Эмне кылуу керек? Ойлорубузду тазалыкта кантип сактап жүрө алабыз? Дайыма бизге сергектик керек. Келип жаткан ойлорубузду дайыма сорттошубуз керек. Жаман ойлорго, ыплас ойлорго жол берсек, ыйыктыкты жоготобуз. Бизди сергектикте Кудайдын сөзү кармап тура алат. Оюбузду дайыма Кудайдын сөзүнө толтуруп турушубуз керек. Сергек болбосок, тынымсыз келе берген ойлор акыры сөзгө айланат. Анан ишке ашат. Баардык жашыруун ойлордун баары Кудайдын алдына сотко келет. Ойлорду таза сактоо маанилүү. Сергек болгонго Кудай бизге жардам берсин.